Топ кыздардын ур токмогуна кабылып, сойкулукка мажбурланган Оштогу 15 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Анда видео тасмада көрүнүп тургандай, топ кыздар ээн талада кыздын кашын кырып, жылаңачтап, кулчулукта кармап келишкен. Башка бирөөгө айтсаң өлтүрөбүз деп коркутушкан. Өспүрүм кыздын жактоочусунун айтымында кыз мындай аракетке 1 жылдан бери кабылып жүргөнүн айтат. 1 жылга жакын болуптур. 1 жылга жакын болуптур. Ошо 3 сутун ошо аялдын кыздардын колунда жүрө бериптир да. Анан качышка аракет кылдым деди. 2-3 жолу качтым деди. Анан кайрадан көчөдөн кармап алышып, кайра алып барып, агыз оставить этип иштетишти дейт. Ошо андай интим услуга көрсөтүп берип деп мажбурлап иштетишти дейт. Ошо интернеттен заказ алышат экен. Анан ошо заказ менен отельге киришип, гостиницага киришип, ошо сопровождение менен бир кызды кошуп беришет экен. Кирип интим услуга көрсөтүп чыгат экен. Ал арада бул кылмышка шектелип 21, 23, 20 жана 18 жаштагы 4 кыз кармалды. Анда милиция окуянын бардык жагдайлары жана катышуучулары аныкталганын билдирди. Буга чейин 21 жаштагы кыз жана зордуктоого шектелип, 27 жаштагы жаран кармалган. Аларга сойкулукка тартуу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында жабырлануучуга карата соттук медициналык жана биологиялык экспертизалар дайындалган. Мындан аркы жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында жабырлануучу ур токмокко алууга катыштыгы бар 2003 жылы туулган Б жана Ош шаарынын мейманканада зордуктоого шектелип жаткан 1997 жылы туулган УХ кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Учурда окуяга тиешеси бар башка жарандардын дагы өздүгү аныкталып, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Өспүрүм кыз социалдык коргоо кызматынын катышуусунда күбө катарында сурак алынып, өз көрсөтмөсүн берген. Жабырлануучуга соттук медициналык жана биологиялык экспертиза дайындалган. Учурда кыздын абалы туруктуу экени айтылды. Атайын психологдор менен иштешүүдө. Ал эми өспүрүм кыздын ата-энеси миграцияда экени белгилүү болду. Кыз туугандарынын үйүндө жашап келген. Бул үй бүлө, мындай айтканда, ата-энеси учурда азыр Россия Федерациясында апасы иштеп атат. Ал эми атасынын акыркы маалыматтар боюнча Казакстанда деген маалыматы жүрөт. Ата-энеси миграцияда. Анан бул мындан башка дагы энелери бар, жашы жете элек. Ал балдардын баардыгын тайнеси багып аткан. 15 жаштагы өспүрүмдү узак убакыт бою зомбулукка туш болгонуна каршы чара көрүлбөгөнү коомчулукта талкууга алынып жатат. Юрист Жылдыз Кадырова акыркы учурда аялдарга карата зомбулук фактылары көбөйүп жатканын белгилейт. Аны тизгиндөөгө аракеттер көрүлгөнү менен жемишин бербей жатканын кошумчалады. Биринчи кантип мындай 1 айдан бери ал зомбулукка кабылып жүрөт. Эмнеге анын апасы, ата-энеси кызды издебеди? 1 ай каякта жүрдү дебеди? Эмне ичип атат, эмне кийип атат деп ойлободу ал жөнүндөчү. Демек ал такыр эле кароосуз калган кыз да. Эгерде зордук ата-энесинин дайыма кам көрүүсүндөгү бала болсо, ал баланын мындай кашык кабагын карап турат да. Кандай болуп келди, эмне болду, ал билинет да, билинбей коюшу мүмкүн эмес да. Ата-энеге баланын кандай болуп келгени такыр мүмкүн эмес да, ал сөзсүз билинет. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева 27 августта Ош шаарында 15 жаштагы кызды мажбурлап сексуалдык кулчулукта кармаган адамдарга токтоосуз чара көрүүгө жана кыздын укугун коргоого аймактагы күч түзүмдөрдүн жетекчилерин чакырган. Кыргызстандын акыйкатчысы 2022 жылы өлкөдө жашы жетилек балдарга зордук, зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткени маалымдаган. Калган 37% создуктурулуп, териштирүү этабында калган. Алмагүлерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.